ошол Сулайман тоону элге жеткизсем, менин миссиям бүтөт эле деп ушинте берет болчумун. Анан Сулайман тоо жөнүндө аябай маалыматтарды жыйнап, ушундай кылып жасап, Матбаровка да алып барып бердим бир бөлүгүн, дагы ким аттуу башты болсо ошого алып барып копияларын берип, анан да бир өзүм токтотуп карасам, бул деңгээл бөлөк экен да, эл башка нерсени требует этет экен да. Ал кезде ушу тем более наука болуп, анан бирдеме десең ширк деп эле ушундай деп берет эле да. Анан андай болбош керек эле деп, анан кийин диний жагын издеп баштадым. Ширктебеш үчүнчү диний жагын издеп, аябай бир башкача нерселерди таап чыктым диний жагынан. Жанагы Тажикстандын Исфара шаарындагы Эшен Таждар деген мечитинин имам хатиби ошол жерде Сулайман тоодо зыярат кылып жүргөн жерден кармап алдым. Ошондон интервью алдым. Бул мубарек куттуу жай, бул жерден ибрат ала турган жай деп алар тим эле шилекейлери агып зыярат кылып атат. Ошол кезде 80ден ашкан, 83 жаштагы экен бир эжеси бар экен, берип турган эжеси. Ошол эжеке ыйлап ыр токугандай кылып айтып берип атат да. Оштун фазилети Сулайман тоо ушундай деп. Анан эжеке буну кай өзүңүз окуп атасыз десек, жок дейт. Мен буну китептен окуганмын дейт. Бунун Ош жөнүндө айтылган китеп бар дейт. Менде үйүмдө сакталып турган. Сен келсең, мен сага ошол китепти беремин балам деген жери бар да. Анан жазып нөт кылгам. Анан ошондой кылып диний жагынан алып чыккандан кийин наука деди да. Анан наука жагын изилдеп жүрүп, анан башка кылып жана Мухаммед пайгамбардын кайыпка тиги Миражга чыкканда бурак ат менен Миражда жүргөндө Сулайман тоону Жабраил периште көтөргөн экен. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуган экен. Таш жумшак Мухаммед пайгамбарыбыздын издери бар. Бурак аттын издери бар Сулайман тоо. Жана Бабурдун өжүрөсү бар. Прям ошонун ичинде. Килем төшөк салып койгон, киргенде ошол чыракчыдан, молдодан пайгамбардын изин көрөйүнчү десең, сразу ачып берет да. Аны сурабасаң ачпайт ал. Жана эл баралбай жүрүм ошол жерге. Ушундай нерселер бар. Анан бизде жанагы илимий дей берет экен да, элчи журтубуз ушундай илим жагынан тастыктоо далилдеп жанагы эми аны тастыктап далилдеп жүрүп, изилдеп жүрүп, вообще чында планетарный деңгээлге кетип калып азыр. Азыр эми уже дүйнөлүк деңгээлде бир чоң ачылыш кылган жатам, бирок аны мындай жол менен айтсаң, кыргызчылык дей турган болсоң, ширк деп чыгат. Дин исламдын жолу менен айтсаң, бул араб болуп кеттир деп чыгат. Анан бүт христианынан да таптым, Заратустрасынан да таптым, бүт диндерди карап чыктым ананчы. Анан науканы карап чыктым. Анан кыргызчылыкты карап чыгып, азыр баарын түтүм. Азыр эми буну чыгарам. Буну да жок дей турган болсам да, илген эмне деш. Баарынын түбү бир бекен? Өзөк бир болот. Өзөгү бир бекен? Биз мондай материалдык жашоодо көнүп калганбыз да. Ошон үчүн жанагы кайыпты, руханиятты түшүнбөй жатат да. Мисалы үчүн биздин 70 жылдык өмүрүбүз кайып аламына бир көз ирмем да. Бир көз ирмем. Биздин жаныбыз чыгып тияка барганда, барзах аламына барганда мисалы үчүн биз мындай бассейнге бир боюбуз таштап эле наранан чыгып кеткендей болот да. Андан көп убакыт болбойт. Даже мына Куранда айтып атат, силерди шаштырасыңар, качан болот деп. Бирок билгиле дейт. Силердин эсебиңер боюнча дейт, силердин 1000 жылыңар дейт, кайыптын бир күнү тут. Мисалы могул жерде капля, бир тамчы суу, дүйнө жүзүндө суу менен туташ да. Биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок матрица өзүндө ушундай куюлушкан немеси болот. Мисалы үчүн туташта бул биз жердин бети бардык эле туташ болуп калат. Биздин үстүбүздө жаралган булуттар Кытайга барып сел болуп атат. Тажика, биз чокуда турган үчүн биздин тоодо жаралган булуттар ылдый түшүп талкалап атпайбы бардыгын. Эми бул убакыт биздин материальный убакыт болот. А бирок эфирдин убакыты бар да. Эфирдин убакытында ылдамдык деген мыйзам жок, физика мыйзамы жок ал жерде, баш ийбейт. Убакыт деген мыйзамга баш ийбейт физикалык немелергечи. Ал жакта ушундай жанагы мен мындай нерсени айтып берем, мисалы үчүн рух дейт. Кайсыл жерде жаны денеси коюлаган болсо, ошол жерге адамдын руху туташ болот дейт да. Мисалы үчүн жана олиялардын жайына, пайгамбарлардын жайына барып зыярат кылып атпайбызбы? Ошондо барып туруп суранганда, ошол жерге келип атын атасаң кут сүйүнөт дейт. Атын атап ушунда Куран түшүргөндө рух келет дейт. Буну пайгамбардын хадиси подтверждает. Силер көрүстөндө, мүрзөдө кимге салам берсеңер, алар силердин саламыңарды алик алат дагы, ким келген эмне баарын билип турат деп атат, көрдүңүзбү? Ошон үчүн багып мынтип койду да. Ал эми жанагы ден салып сакайтат деген нерсени дагы көп ишенбей атат да.
кантип эле ушинтип Куранды окуп койсоң андай анан ден салынып калат депчи. Бардык иштейт. Бул бар нерсе, мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын доорунда эң алгачкы болгон окуя, ден салынган эң алгачкы окуялардын бири мына төмөндөгүчө болгон да. Сахабалар топтолуп бир сапардан келе жатып, анан кийин түнөгө жер таппай калып, бир өжүрө көрөт. Ал жерге барса, бир койчуман жашайт. Анан ошо койчумандан суранышат. Биз ушу жерде түнөп кетебиз дегенде, койканасында, сарайында, чөпканасында уруксат берет түнөгөнгө. Анан бир кезде чырылдаган ызы чуу чыгат, чыкса эле койчуманды жылан чагып алган болот. Жылан чагып алды, ууланды деп эле ызылданып атканда, анан кийин сахабалар не кылышын билбей, отура калып Куран окуп баштаганда сакаят жанагы киши. Сакайганда анан кийин аны жанагы уусунан сакайды деп сүйүнүп кетип, койлорун курбан чалып, койлорун артып берет аттарына. Анан сахабалар айтат: "Биз кандай болуп калдык? Куран окудук, сакайып кетип, бизге ак коюп кой. Не Куранды сатып койдук ошондо? Кандай болуп калды?" деп жана этти жегенден күмөнсүнүшөт да. Арам болуп калбайбы, кандай болуп калат деп. Пайгамбарга келет, пайгамбар алейхиссаламдан сурашат: "Ушундай окуя болду" дегенде, "Эң таза эт ошол" дейт да. Мага да калып койгула деген жери бар да. Бул сөздөн сөз устаттан шакиртке келип аткан өтө көп илимдер бар. Биз жанагы китепти эле карап калдык да. Мисалы үчүн Далил издеп китепти ким жазат? Китепти дагы адам жазат да. 1400 жылдан бери кандай гана өзгөрдү китептер. Кандай толукту Имам Аль-Бухари канча деген хадисти жокко чыгарды. Канча хадисти тазалады. Бир гана өзгөрбөй келет. Куран дейбиз. Ооба, Куран өзгөрбөйт. Бирок которгондо маанисин өзгөртүп коет атпайбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө окумуштуулар айтышат, тоолор дейт казык болуп кагылган дейт. Куранда ошондой болуп которуп атышат. Куранда башкача айтып атат. Баары бир бүтүн эле биз аны ажыраттык деп атат. Демек тоолор да ошондой бир бүтүн болгон да. Дүйнө окумуштуулары айтып атат, темир жер планетасында пайда болуш керек эле, башка планетадан комета келип түшкөн деп. Анысы сразу мусулмандар айтып атат: "Ооба, башка планетадан жаралган темир. Биз асмандан казык кылып кактык" деп атат. Асмандан эмес, просто казык катарында турат деген жери бар. Алчы. Келип каккан эмес. Эми азыр мунаки изилденип аткан илимдер көп сөз болуп кетпесин? Илимде чыгат бул. Мусулманы дагы өзүнүн китебин башынан окуйт, христианы дагы өзүнүн китебин башынан окуйт, христианы дагы баардыгы китептерин окуп чыгат дагы, анан илим дагы өзүнө келет да. Адам баласы адашууда баратабыз. Биз кайыптан өтө чыгып кеттик да. Анын бар нерсени мына руханиятка биз кайтмайбыз, биз өзөккө кайтпайбыз, биз акыйкат, кайып, алам эмнеке билебиз. Хотя шариаттын үстүндө тарикат, марифат, акыйкат турат. Просто устаттар менен уруша берет эле. Айбек акыйкат аламына барып кожоюн болуп алсаң дагы шариаттын тили менен сүйлө дейт эле да. Ошон үчүн көп жерде тилди кысып жүрөбүз да. Сиз камера тартып атасызбы? Сүйлөбүз. Это вне эфира сөздөр болчу да. Просто ошондой нерселерди эгерде биз изилдей турган болсок, карабайсызбы? Бул биз азыр сиздин айтып аткан нерсеңиз, суу аркылуу дем салам, мындай деген нерселериңиз бул акыйкат, кайып аламга тиешелүү нерселер эжеке. Элдин деңгээли шариятка дагы жете элек бүгүнкү күндө. Азыр мисалы үчүн жин десең, сразу эле жиндер менен иш кылып турат. Жиндердин арасында мусулман жиндери бар. Мусулман жиндери бар. Бизге сабак бере турган жиндери бар. Эгер сабак ала турган болсоң, шайтандан дагы сабак алыш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам келип, шайтан келип, мондай жерде монтип адаштырамын, могул жерде мондай кылып жолдон чыгарамын деп сабак берген жери бар. Сыноо адаштырбайт. Адам баласы эркин болуш керек да. Бир Кудайды калбында таптыбы, анда адашпайт. Эгер калбында Кудайды таппаган болса, анда чаржайып болуп жүрөт башка. Аллахка түз кайрылгыла деп атат да.